Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Келечек жаштар платформасынын алкагында Санарип Инсан долбоору менен биргелешип бүгүнкү 2 күндүк тренингди өткөрүүдө. Тренингдин эң негизги максаты бул туризм тармагында эмгектенген айыл аймактагы жаштардын, аялдардын санариптик көндөмдөрүн жогорулатууга негизделген. Мындай тренингдер ар бир областта өтөт. Сиздерге пайдалуу болот деп ишенем. Бул бүгүнкү ушул Кочкор айылындагы башталган тренинг дагы жаштар күнүнө арналып жатат. Бүгүнкү биздин тренингибиз жемиштүү болот деп, сиздерге өзүнүн пайдасын берет деп ишенебиз. Айсулу, я думаю, сделан знаменитыми не только Кыргызской республики, но и на Рен, поэтому туристов приезжает будет много. Чтобы туристы больше приезжали именно в Кочкор, нужно, чтобы местные жители, молодежь, женщины знали, как их встречать, как принимать заказы от них, да, как их здесь размещать, как о себе заявлять больше в интернет-пространстве. Биздин гест-хаус бул Гулянда деп аталды. Буга чейин Booking.com менен катталган эмесмин. Booking.comду угуп жүргөнү менен, аны менен мисалы Google.comдун бири-бирине байланыш экенин уккан эмесмин. Бүгүнкү тренингде мен ошол маалыматтарды уктум, көптөгөн сайттарды үйрөндүм, кантип киргизиш керек, кантип конокту кантип тосуш керек, ошол боюнча маалыматтарды алдым.